Эфирде нарын жаңылыктар маалымат топтомунун кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Жазгул Усубалиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Нарын шаарында мыйзамсыз курулуштарга каршы иштер уланып, айрым куроо жайлар буздурулууда. Жолду мурунку баягы ген планда турган жолдун баарын жаап алышкан. Анан ошону ачуу иштерин жүргүзүп атабыз азыр. Жаратылыш сакчыларынын кезектеги Соңкөл аймагына жасалган рейдтин жүрүшү. Сига уллаги балыгы жараксыз абалга өлүп, аябай чирип жыттанып кеткен. Ата өнөрүн аздектеген мөнүшкөрдүн алгыр куштары. Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчылары жана Борбор Азия Россия форматындагы коопсуздук кеңештеринин катчылары менен жолугушту. Садыр Жапаров күч аракеттерди координациялоо жөнүндө айтып жатып, терроризм бул ага каршы күрөштө жамааттык аракеттерди жана стандарттуу эмес ыкмаларды талап кылган коркунуч экенин белгиледи. Ошондой эле экстремисттик идеологиялардын жайылышы, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулуктун ишмердүүлүгү менен күрөшүү зарыл. Коопсуздук кеңештеринин катчылары өз кезегинде терроризм, экстремизм жана киберкылмыштуулук сыяктуу замандын коркунучтарына биргелешип каршы туруунун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Соңунда президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңештеринин катчыларына жамааттык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган биргелешкен конструктивдүү иш үчүн ыраазычылык билдирди. Нарын шаарында мыйзамсыз курулуштарга каршы иштер уланууда. Каланы иретке келтирүү максатында Тоголок Молдо көчөсүндө мыйзамсыз курулган короо жайлар буздурулуп жатат. Кызыл сызыктан чыгып кеткен үйлөргө эскертүүлөр бир нече ирет берилсе да, айрым тургундар жолду дубал тургузуп коруп алышкан. Мындан улам тартипти сактоо жана шаардык планга ылайык өзгөртүүлөрдү киргизүү аракеттери күчөтүлүүдө. Мен түшүнүп атам. Кичинекей жер эмес, могу жерде тар, батпайт. Анан парктын жери болсо паркты да бошотушубуз керек да, паркты өлө басып жатып бересизби? Көпчүлүк турак жайлардын айрым элери белгиленген чектен чыгып кошумча жерлерди өз алдынча тосуп алышкан. Маселен, Тоголок Молдо 5 дарегинин жашоочусу Света Черикова мыйзамда көрсөтүлгөн 6 метрден ашык жерди дубал менен тосуп алганын мойнуна алат. Ал мындай кадамын коңшуларына атаандашкандыгы жана эч ким анын мыйзамсыз экендигин эскертпегендиги менен түшүндүрөт. Биринчи түшүндүрүп айтыш керек, анан кийин биз алабыз да, туурабы? Анан мен эмем боюнча мына кенедей жерди бизди буз кыла деп атат. Буз кыла деп. А моякта килтейген малихар прям акчасы көп немелердин бар, килейген этажтын баарын салып алып, жердин баарын ээлеп алышып, анан кийин тиги мул деген керек болсо парк болчу, общественное место, между прочим, жерге деген канча киши эс алчу, канча киши келип, кафеден бери бар болчу бу жердечи. Значит, 131 чарчы метр ашыкча пайдаланып жүрөбүз. Бир эмес даже деген мына. Нарын шаардык муниципалдык менчиктүү башкаруу ишканасынын кызматкерлери бул учурда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын белгилешет. Айтылган дареке буга чейин бир канча жолу келип, бирок үй кулпу болгондуктан артка кетүүгө аргасыз болушканын айтышат. Жер адистери мамлекеттик актыдагы тиешелүү жерди ченеп беришти. Бул жарандын жерин ченегенде өзүнүн жеке менчик жеринен тышкары 131 чарчы метр ашыкча пайдаланып келген буга чейин. Ошону билдирүү бердик 30 күнүн ичинде. 30 күнүн ичинде буздурулбаса, анда биз техника менен келип бузабыз. Бул госрегистрден дагы көрсөтүп берген, тых паспортунда ашыкча юридический документ боюнча 6 сотук деп көрсөтүп берген, фактически 741 деп. Ошонун айырмасында 131 деп көрсөтүп берген. Госрегистрден дагы. Ага карабай эле пайдаланып жүргөн. Азыркы убакта ошо бул билдирүү берилгендерге буздуруп атабыз. Билдирүү азыр берилгендер эми 30 күн ичинде бузуш керек. Буздурулбаса биз бузабыз, анан сот иштерине беребиз. Тоголок Молдо 158 дарегинин жашоочусу Орозбек Суранбаев тиешелүү адистер буга чейин келип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн айтат. Чынында эле 2 метр кызыл сызыктан өткөнү мойнуна алып дубалын буздуртту. Мыйзам чегинде иштеп атышат. Туура, мен чыгып кеткеним чын болчу. Бирок өз күчүм менен бузуп алайын деген, мындан кийин баягы техниканын күчү менен эметти. Булар да ишин алып барып атышат. Мен буга туура эле эметем, баягы
мен оюмда өзүм бузуп алам деп аткам, анан срогума успеть этпей калдым. Анан булар деле мага предписание берген. Мыйзам чегинде иштеп атышат. Эчтеке претензиям жок. Чыгып ашып кеткен, чыгып кеткен заборум бар болчу, ооба, мойнума алам. Мыйзамсыз ээленип жаткан жерлерди муниципалитетке кайтаруу иштери активдүү жүргүзүлүп жатат. Учурда бул иштер Тоголок молдо жана Шералиев көчөлөрүнүн борбордук ички бөлүктөрүндө. Бул аракеттер шаардагы мыйзамсыз курулуштар менен мыйзамсыз ээленген жерлерди жоюу жана муниципалдык менчикти коргоо максатында. Бул Нарын шаарынын азыркы Тоголок молдо жана Шералиев көчөсүндөгү үйлөр, бул оң тарабыбызда болсо многоквартирный общежитие үйлөр жана биягында жеке тургундардын бияктан арыз түшкөн, үйгө киргенге жолу жок, жолу жабылып калган депчи. Анан биз текшерүү иштерин жүргүзүп, жашоочулар менен жолугуп, билдирүүлөрүн берип, бүт ченек иштерин жүргүзгөнбүз. Ошондо жолду мурунку геймпланда турган жолдун баарын жаап алышкан. Анан ошону ачуу иштерин жүргүзүп атабыз азыр. Мыйзамсыз ээленген жерлерди муниципалитетке кайтаруу бул коомдук укукту, тартипти сактоо жана калааны өнүктүрүүдө маанилүү кадам. Тоголок молдо, Ленин көчөлөрүндө жүргүзүлүп жаткан рейдтер мыйзам бузуу фактыларын жоюуга жана жер ресурстарын туура пайдаланууга багытталган. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Соң көл түбүнө жайылган торлор, куткарылган балыктар жана ок атуучу куралдар. Экосистеманы жакшыртып, биотүрдүүлүктү сактоонун аракети көрүлүп жаткан чакта браконьерлер жаратылышка аяосуз мамиле кылууну улантышууда. Жаратылыш сакчыларынын кезектеги Нарын облусунун Соң көл аймагына жасалган рейдтин жүрүшү кийинки материалда. Өзүңүздөр көрүп тургандай баклажкалар тизилип турат. Бул жол менен узундугу бир 150-200 метрге чукул тор салынганда бир. Соң көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизилгени менен мыйзамсыз аракеттер тыйылбай келет. Бул жолу да текшерүү учурунда экологдор дароо эле узундугу 200 метрдей болгон торду табышты. Өкүнүчтүүсү, чоң жана майда балыктар торго эбак эле илинген. Рейд учурунда мыйзамсыз балык уулаган браконьерлер колго түшкөн жок, бирок торлор арбын эле табылды. Көл үстүнөн жалпы 2,5 метрдей тор жыйналып алынды. Алардын баары жаратылыш сакчылары тарабынан жараксыз абалга келтирилип өрттөлдү. Ячейкалардагы эң кичинекей, эң төмөнкү ячейкалар экен. Буларга өтө майда балыктар түшүп өлүп калган. Дагы ошондой эле эски торлор чыгарылып, бул жерде ячейкалар чоң торлор салынган браконьерлер тарабынан. Бул жерде болжол менен бир 30-40 тегерегинде балыктар, сига, улдаги балыгы жараксыз абалга өлүп, аябай чирип, жыттанып кеткен. Балыктар сасып кетти. Экосистеманы жакшыртып, биотүрдүүлүктү сактоонун аракети көрүлүп жаткан чакта браконьерлердин табиятка жасаган аяосуз мамилеси жаратылыш сакчыларын түйшөлтөт. Айрыкча уникалдуу табиятка ээ болгон Соң көлөңдүү керемет жерлерди сактоо жана коруу маанилүү. Анткени мында кызыл китепке кирген канаттуулар менен катар балыктын чанда кездешүүчү түрлөрү байырлайт. Промысловый балык деп коет да. Бул жанагы пелет жана сига лудога балыгы байырлайт. Анда сырттары жанагы эндемикалык ушу башка жерде байырлабаган галец деген балык дагы ушу Соң көлүндө жашайт. Кызыл китепке кирген канаттуулар дагы бар. Таптык, дайыр мылтык бар экен, октору менен. Жарайт, алып келе бергиле бери. Видеого тартып коелучу. Рейд учурунда экологдор Соң көлдүн Актала тарабындагы Бычан жайлоосунан жанында ок атуучу куралдары, кайрымак тору бар 3 адамды кармашты. Текшере келгенде ок атуучу куралдарынын уруксат кагаздары жок болуп чыкты. Тиешелүү документтер толтурулуп, Актала райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Ок атуучу куралга уруксаты бар, бирок аны талаптагыдай алып жүрбөгөн дагы 2 адамга жеринде 12,5 миң сомдон айып пул салынды. Жалпысынан Соң көл тарапка жүргүзүлгөн рейдте 2 протокол түзүлүп, жайылган торлордон 50дөй балык кайра көлгө кое берилди. 14 даана огу менен 2 ок атуучу курал, 1 кайрымак тор алынды. Браконьерлер тарабынан Соң көлгө ташталган 2,5 миң метр тор жок кылынды. Лариса Калдыбаева, Токтосун Жакыпов, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.
Балдарды карайлы. Алардын ар кандай кырсыкка кабылышынын алдын алуу максатында атайын рейд өткөрүлдү. Рейдтин жүрүшүндө оттук капчыгайында эс алып жүргөн мектеп бүтүрүүчүлөрү кармалып, тиешелүү чаралар көрүлдү. Андан сырткары Нарын дарыясынын жээгинен 7-8 жаштагы балдар Нарын дарыясына түшүп жаткан жеринен ата-энелерине тапшырылып берилди. Оттук капчыгайында эс алып жүргөндөр Миңбулак айылындагы Актан Тыныбек атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү. Буга чейинки бир нече жолку эскертүүлөргө карабастан эс алуу уюштурушкан. Алар Нарын райондук жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан кармалып, каттоого алынып, ата-энелерине тапшырылып берилди. Ушу жаш өспүрүмдөр арасында ата-энелер менен биргеликте иштер жүргүзүп келинген. Мына азыркы учурда жаш өспүрүмдөргө көп багытта иштер жүрүп жаткандыктан өспүрүмдөрдүн коопсуздугу биринчи маселе болуп турат. Ошол себептен эгер походко чыгып, эметип кармап калган өспүрүмдөр болсо, ата-энелерине чакыртып, эскертүүлөрдү берип өткөрүп беребиз. Жогорудагыдай текшерүү иштери учурда маал-мал менен жүрүп жатат. Бүгүнкү рейтибизде бир гана учур катталганы менен башка учурларда арбын эле. Андыктан атайын кызмат адистери эс алуучу жайлардын ээлерине мектеп окуучуларын кабыл албоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Ички иштер органдары тарабынан эскертүү берилген, окуучулар келсе дагы ата-энеси менен келсин деген эскертүү берилген. Окуучулар өздөрү келбей эле, мурдакыдай походко чыгып эс алуу дегендер бизге келбей эле. Ошол анан окуучулар келсе да ата-энеси менен келип атышат. Ал эми Нарын дарыясынын жээгине сууга түшүп жаткан балдар 1 жана 6 класстан окуучулар экен. Алар Нарын шаарындагы Сейилбулак аймагынын жашоочулары. Күндүн ысып жатканын себеп кылышкан, алар суунун көлөмү көтөрүлүп жатканына карабай түшүп жатышат. Милиция кызматкерлери ата-энесине уюлдук телефон аркылуу чалган учурда алар кабарсыз болгон. Эң таң калыштуусу, күн ысып жаткандыктан түшүп жатышат го деген кайдыгер жооп болду. Gölmöge çıkarttır, Narı suunun janındagı gölmöge 5 metr janında. Sizge aytты эле? Suga çöөрүн билесизби неге сиз үчүн? Ушундай келип суга чөөрткөн. Чөөргөнгө сиз эмне уруксат бересизби? Былтыр бир бала келип табылбай калганын билесизби? Анын баарын билип туруп, андан эмнеге балдарыңызды жиберип атасыз суга? Ошо экинчи жибербеңиз эжеке бияка суга. Маалымат иретинде айтсак, өткөн жылы Нарын шаарындагы Сейилбулак аймагынан бир мектеп окуучусу Нарын дарыясынын жээгинде сууга түшүп жатып агып кеткен учур катталган. Ошол боюнча табылган эмес. Андыктан балдарды жайкы эс алуу маалында ата-энелер көзөмөлгө алып, кайдыгер мамиле кылбоого чакырат адистер. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Жайкы каникул учурунда Нарын шаарында жигит жолу аталышындагы тарбиялык ирим алгачкы ирет ишин баштайт. Бул иримге 12 жаштан 20 жашка чейинки жаш жигиттер катыша алышат. Иримдин максаты жигиттерди өзүн тыкан алып жүрүүгө, заманбап технологияны өздөштүрүүгө, коомдук тартипке үйрөтүү менен бирге аялзатка маданияттуу мамиле кылууну жана улууларды урматтоого багытталган. Ирим Нарын шаарындагы жаштар ордосу тарабынан демилгеленген. Азыркы учурда катышуучуларды кабыл алуу жүрүп жатат. Жигит жолу программасын азыр жайкы лагерь катарында 12 жаштан 20 жашка чейинки балдарды, мырза жигиттерди окутууну пландап жатабыз. Мунун негизги максаты ошол азыркы учурда коомдо көрүп атабыз. Эркек балдардын ушул рекетчиликке, зордук зомбулукка, ушул биздин улуттук ушул аялзатын сыйлоо же болбосо коомдогу эркектин орду деген бир темалар аябай артта калып калды. Ошондуктан биз ошол өсүп келе жаткан жеткинчек мырзаларга биз ошол тарбияны берүү максатында ушул лагерди уюштурууну пландадык. Азыркы учурда кабыл алуу жүрүп жатат. Өлкө борборунан алыстыгына кошумча климаттык шартынын катаалдыгынан Б Нарын облусунда жаш кадрлардын келиши сейрек. Айрыкча саламаттыкты сактоо мекемелери жабыркап, жогорку билимдүү дарыгерлерге муктаждык чоң. Ушундан улам тажрыйбалары мол ардагер өмүр сакчыларынын кызматтарына таянууга туура келет. Аларда Гиппократка берген анттарына бекем турушуп, дагы эле калк саламаттыгынын сакчылыгында. Алардын бири Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын дарыгери Гүлүкан Жузуева. Түндө жакшы уктадым. Белиңиз ооруган кандай болуп калды? Белгим Кудай кылсын жакшы.
Нарын шаарынын тургуну Бактыбек Касымовдун кан басымы дайыма жогору болгондуктан 7 жылдан бери бел жана бут ооруларынан жапа чегип келген. Айтымына өзүнө жабышкан илдеттерден тезирээк арылуу үчүн кимдерге гана барган эмес. Бактысына саламаттыкты сактоонун отличниги жогорку категориядагы дарыгер Гүлкан Жузуевага кабылып, абалынын алдаганча жакшыра баштагандыгына кубанат. Андыктан ар жыл сайын андан дарыланып турууну күнүмүш адатка айланткан. Бутуман жылбай келгем. Таманынан бери белден тура албай. 3 күндөн бери 2 күн кечөөдөн бери туруп жақсы басып жүрем. Таяк менен басып аткам. Пайдасы жакшы эле тийип атат. 1 жыл мындай оорубай, 2 жыл оорубай жүрдүм. Мурда жыл дарыланганда. Ыраазымын, аябай ыраазымын эжеге. Кудай ден соолук берсин ошол эжеге. Башы ооруйт, головной боль. Жүздөгөн пациенттердин мына ушундай ак баталарына арзыган Гүлкан Жузуеванын өмүр сакчысы кесибин тандашына апасы түздөн-түз себепкер болгон. Анткени ал көп жылдар бою саламаттыкты сактоо тармагына үзүрлүү эмгек сиңирип, кыздарынын бири анын жолун улантуусуна абдан куштар эле. Мындай тагдыр каарманыбызга туш келип, 7 жыл баш калабыздагы медицина институтунан билим алды. Аны аяктаганда педиатр катары Нарын облусуна жөнөтүлгөн. Ооруларым айыгып кетип, ошонун результатын укканда аябай өзүм канаттанып турам. Күн-түн экстренный вызовтарга чыгып турат. Неделя айына бир дем алыштан 10 күндөн иштейбиз. Анан күн-түн барабыз. Автоаварияга, балдардын катуу ооруларына, реанимацион ооруларга, ар кандай оорулардын түрлөрүнө, инсульттарга барабыз. Ушундай түйшүктөргө кабагым кашым дебестен жалпы калк саламаттыгы үчүн жан өрөгөн өмүр сакчысынын сиңирген эмгектери дайыма оң баасын алып, ар кандай деңгээлдеги сыйлыктардан кур эмес. Ар кандай жумушта ар кандай иштер болуп калат. Бир бейтапты көрүп берип кой деп суранасыз. Кээде үйүнө кетип калган болот. Кээде түндө болуп калат. Ошол маалда чалсаң эч качан жок дебейт, макул деп өзү ооруп аткан учурда дагы келип бейтапты мисалы Бишкек шаарына которгонго дагы ушундай күндөрү болгон. Мынакей бизде бул жерде ингаляция, ингаляция. Көптөн бери аллергический бронхит бар. Учурда облустагы аллергия, астма, гайморит менен ооругандарга дабгасын тийгизип жаткан ушул туз кабинеттин Гүлкан Жузуева өз күчү менен жана өз каражаты менен уюштурган. Бул жайга Кочкор районундагы туз ден соолукту чыңдоо борборунан 16 тонна туздун ташылып келгендиги эле опол тоодой эмгек экендиги айтпаса дагы түшүнүктүүдүр. Учурда мында улуулар менен бирге тестиерлер да өз дарттарына дабай издешүүдө. Мага пайдасы тийип атат. Мен аллергиям жакшы болуп калды. Гайморитим күчөсө эле ушакка келем. Бияка келсем мен жакшы болуп калам. Бул туз кабинети мага абдан жагат жана жакшы аябай чоң жардам берет. 40 жылдан ашык убакыт калк саламаттыгынын сакчылыгындагы дарыгер теңиртулуктардын зор кадырлоосу менен урматына ээ экендигин белгилейли. Өзү айтмакчы, ага мамлекеттин сыйлыгынан да жердештеринин чын жүрөктөн чыккан ыраазычылыктары маанилүү. Жазгул Собалиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Кыргыз эли байыртан куш таптап, тайганым барктап келген. Аны мүнүшкөр деп кадырлаган, бул өнөрдү аздектеп улантып келе жаткандар арабызда саналуу. Алардын катарында Нарын районунун Алыш айылында жашаган Аман Исмаилов. Мүнүшкөр учурда алгыр куштарын таптап, жакында өтө турчу Шырдак фестивалына кызуу даярдап жатат. Мына бул кырандын аты кара бөрүк. Анын учканы шамалга тең, көзү чагылгандай таамай. Кара бөрүк жөн гана куш эмес. Ал Кыргызстандын жана эл аралык мелдештердин чемпиону. Ушундай кылып тамак беребиз, учуруп турабыз ушинтип. Атка да көнүш керек, аттыга да. Аттар менен учурабыз, жөө да учурабыз. Жылкынын этин берип атабыз. Жылкынын этин жеп атат. Таза эт, өзүбүз жеген эттерден беребиз ушундай. Мүнүшкөр Аман Исмаилов Нарын районунун Алыш айылынын тургуну. Ал дээрлик 20 жылдан бери салбоорун өнөрү менен алектенип келет. Мелдештерде мыкты жыйынтыкка жетүү үчүн кушту таптоо да оңой эмес. Машыгуусу, соосу жана этти өз убагында берип туруусу керек дейт мүнүшкөр. Анан учарда ушундай өзү канатын кагып даярданат кадимкидей. Машыгууга өзүнүн убактысын билет, көтөрүп уже сүйлөшүп атканыбыз эле адамдын үнүнөн угуп эле уже өзү даярданып турат. Машыктырыш үчүн чыргабыз бар, балдарым бар, аттар менен. Ошолордун жардамы менен анан таза эт керек, өзүбүз жеген таза эттерден беребиз. Койдун эти, жылкынын эти, ошондон беребиз. Коёнун этинен беребиз кээде. Анан ошол таза өзүнүн малдын эт бериш керек. Могу жерде аккан таза сууга жуунтуп турабыз.
өзү байлап койсо өздөрү жуунган маалда жуунуп алат. Мен ушул мүнүшкөрлүккө аябай жакын болуп баштадым. Мен атам Аман Исмаиловдун уулу 10 жаштагы уландагы азыртадан эле бүркүт таптоонун сырларын үйрөнүп жатат. Кара бөрүктөн сырткары дагы 3 бүркүттү табында багышууда. Келе жаткан мезгилде да ата кесибин улап, мыкты мүнүшкөр болгусу келет. Кашкырдын кулагын жулуп салганда бир буту менен моюн жагын баскан, бир буту менен кулак жагын басып алган. Ошондо кулагын үсүп салган. Акшыраак болсо, кемин болсо байкемдики, бул чемпион болсо атамдыкы, акшыраак болсо меники, ал чет-четинен үйрөнүп келатат. Ал дагы учат. Буюрса, ошондой бул бүркүт менен тиги акшыракты чемпиондорго апарабыз. Ал дагы акшыраак бир кара бөрүктөй болуп чемпион болуп кетсе деп ойлоном. Бүркүттөр кадимки канаттуулардай багылбайт. Ал үчүн атайын шарттар түзүлүшү керек. Ар бир куш өзүнө ылайык салкын жайда тосулган тордо багылат. Ошондой эле мүнүшкөрдөн башка чоочун адам тамак бере албайт. Аларды көрүүгө баргандардын дагы коопсуздугу эске алынган. Мына азыр ушу заман талабына ушу бүркүттөргө ушундай вольерлер жасадык. Ушу вольерлерди жасап, ушу ар бир бүркүткө ушундайынан өзүнчө бирден вольер болду. Ушунун ичинде бүркүттөр отуруш керек. Тамагын ушул жерден жейт, ушул жерден түлөйт жайында. Коопсуздук үчүн дагы болот. Анан кийин питомникке айландырсак деген оюбуз бар. Бул эми келечектеги максатыбыз. Ата баланын азыркы эмгеги да, эрмеги да алгыр куштар. Бүркүттөрдүн кыраанын таптоо үчүн алар көп мээнет кылышууда. Мүнүшкөр эми жакынкы күндөрү өтө турчу Шырдак фестивалына да кызуу даярдык көрүп жатат. Бул жолу да эл алдында ата бабалардын даңктуу өнөрүн таң азалоого бел байлаган. Ооба, буюрса Шырдак фестивалына барабыз. Бүркүттөр менен барып, ошол жакка бүркүтчүлүк өнөрдү дагы бүркүткө кызыккан жаш балдар бар, ошолорго жайылтууга, кеңейтүүгө аракет кылабыз. Да мүнүшкөрлөр көп болсо деп ойлойбуз бизде нарында. Анан бүркүттү келип, көтөрүп, колдоруна көтөрүп көрүшөт көбүнчөсү. Өздөрүнүн кол менен сезип, тырмактарын көрүп, аябай таң калышат. Биз да сыймыктанабыз ушу бүркүт көтөрүп жүргөнүбүзгө. Жаркынай Култашыр кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нардын жаңылыктар маалымат топтомунун соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.